Кыргыз маданиятынын тарыхында эң табышмактуу чыгармачыл адамдардын бири. Кыргыздын чыгаан жазмачы акыны, ойчулу, философу Молдо Нияз Эрназар уулу. Колдо бар материалдардын жана үзүл-кесил изилдөөлөрдүн негизинде Молдо Нияз 1823 жылы Кыргызстандын түштүгүндөгү азыркы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Кызыл Булак деген жеринде туулуп, 1896 жылы дүйнөдөн кайткан. Ошондой эле айрым билдирүүлөргө караганда Молдо Нияз араб, фарс, чагатай тилдерин жакшы билген жана ошол тилдерде жаза алган, сүйлөй алган билимдүү адам болгон. Тарыхчылар Чороев менен Рустамбековдун Кыргыз тарыхы деп аталган чакан энциклопедиялык сөздүктө жазышынча, Молдо Нияз Кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири жана Кашкар шаарындагы медреседен билим алган. Адабиятчы Садык Алахандын ырасташынча, Совет доорунда Молдо Нияз жөнүндө академик Болот Юнусалиевдин бир чакан макаласын айтпаганда, башка бир да эмгек жазылбаган. Акындын араб арабинде жазылган ырларын кириллицага көчүрүп, өзүнчө жыйнак кылып чыгарууга Илимпоз катары чоң эмгегин өрөгөн Омар Соороновдун жазышынча, Молдо Нияздын өз колу менен жазып түптөп жана китеп кылып жасаган 7 кол китеби болгон экен. Акын өз чыгармаларында өмүр өлүм, адеп ахлак, беадепсиздик, жаманчылык жакшылыкка байланыштуу турмуштук философиялык темаларга, Кокон хандыгынын аймагындагы кыргыздар баштан кечирген тарыхый окуяларды чагылдырып, Алымкулаталык, Курманжан Датка, Болот хан сыяктуу журт башчылардын ишмердиги тууралуу да маалымат берет. Молдо Нияз «Санат Тигастар» деген аталышта 1993 жылы жарык көргөн жыйнактагы ырлары тастыктагандай, акын түндүк жана түштүк кыргыздары байырлаган жерлерди Кашкар, Бухара, Самарканд тарапты кыдырып чыккан. 1993 жылы ноябрь айында Кыргыз коомчулугу жазмачы ырчынын 170 жылдык мааракесин кеңири белгилеген. Акын өзүнүн адабий чыгармаларынын негизинен санат формасында жазган. Ушул жагынан алганда, анын элдик ооз-эки поэзиянын салттары, канондору менен тыгыз байланышы сезилет. Ошондой эле Молдо Нияз чагатай, фарсы, араб тилиндеги айрым поэтикалык адабий үлгүлөр менен тааныш экени акындын чыгармаларынын мазмунунан, айрыкча тилдик курулмаларынан көрүнүп турат. Чыгармаларында адамдардын жүрүш-турушубу же коомдук туруштагы кубулуштарбы алардын ички магызын ачып көрсөтүүдө исламдык диний көз караш, жол жоболор дайыма үстөмдүк кылат. Баарынан мурда Молдо Нияз диний ойчул катары бул дүйнө, тиги дүйнө, дег эле жаратылыштын жаралышы жөнүндө ойлонот. Айлана чөйрөнүн дүйнөнүн кубулмалуу касиет сыпаты жөнүндө айтат. Акын тиги дүйнөнү төмөндөгүдөй сүрөттөйт. Байыркы сөздөн атмак жок, базарга мал сатмак жок, мындагыдай мүлкүң жок, рахат уйку күлкүң жок, атка минип желмек жок, үйүңө кайтып келмек жок, катын бала сүймөк жок, кадырлуу азиз бул башың, кара жерге коюлар, эти териң союлар, эки көзүң оюлар. Келтирилген саптардан акындын турмушка, жаратылышка болгон көз карашы ачык эле көрүнүп турат. Ал турмуштун табияттык көрүнүштөрдүн дайыма кубулуп, токтолбой өзгөрүлүп турарына ишенет. Ошондуктан акын чыныгы турмуш менен адамча жашоого, ак ниет, адилет болууга, диндик жол жоболордон чыкпай аны таза сактоого чакырат. Башка бир жагынан алып караганда, Молдо Нияздын дүйнө жөнүндөгү санаты Кыргыздын башка акындарынан да айырмаланып турат. Баарынан мурда ички мааниси боюнча, акын өзүнүн диний көз карашына ылайык дүйнөнү экиге бөлөт. Анын түшүнүгү жана далилдөөсү боюнча эки дүйнө бар. О дүйнө жана бу дүйнө, аманат жалган бу дүйнө, анда болбос о дүйнө, 5 күн өтөр бу дүйнө. Бейиштин жайы о дүйнө, жалгандын жайы бу дүйнө, мал кылаар жайың бу дүйнө, максатка жетер о дүйнө, башың кетер бу дүйнө, барар жериң о дүйнө. Бул ырсаптарындагы ойлор ислам дининин, Курандын аяттарынын белгилүү жол жобо көрсөтмөлөрү экени ачык эле көрүнүп турат. Акын ушул белгилүү эрежелерди ырга айландырат, адамдын карапайым турмушу, тагдыры менен байланыштырат. Акырында келип, о дүйнө менен бу дүйнө карама каршы коюу натыйжасында адамдын жашоосу
өмүрү үчүн кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин аныктайт. Молдо Нияз муну менен эле чектелбейт. Эки дүйнөнү бөлүштүрүүнү ого бетер жиктейт. О дүйнө жакшыга, бу дүйнө жаманга ыйгарат.